Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Мен кайрадан Закуч мен. Кандайсыңар? Жакшыбы, ден соолуштар? Акыркы жообумду айтып кетейин болу. Орукча Мотоев малгачы чектен ашып кетти слишком эле. Мен уже акыркы жообумду айтып атам. Эми 3-чү жолу чыкса, ал 3-чү видео кылса болду, ал уже башкача темада ошочу. Ал уже катыңа барабар деген сөздөр ошочу. Кызтекелерден болуп чачап бачалар сүйлөп берткенде болчу. Илгерки орус кинолордун сериалындагы кемпирлердей болуп ушак кылып милициялар бандиттер издеп келсе, каяка кетти жан, бир бандит келди десе, иң течак кетти деп ушакчылап кошоматчы адатын ичте болду. Элдерге жаман көрүнүп бүттүң сенчи, уят кылып. Илгери айтчу эле го, улууну урматта, кичүүнү ызатта деген сөз бар эле го. Сен эмне кичүүнү мени ызаттап койсоң, мен сени деле сый менен сүйлөп жакшы мамиле кылмакмын. Өзүң чектен ашып кеттиң, жоки мотивди уткан дедим эле, бир сөзүм мээңе чапшып кетти го дейм э, чучугуң үзүбегендей кылып. Короче, сен мындай айтканда, мага сен кошоматчысың, анан кийин мен буга чейин 3 президентти дагы мага каршы чыккан эмес. Аларга да мен каршы чыккам, бирок алар мага сүйлөй алган эмес. Анан өтүп кеткен Камчы Көлбаевдин арты айрылып болсун. Ага да тиги тийишип, каза болсо деле тигиүүнү артынан сүйлөйсүң. Элдерге жаман көрүнүп бүттүң го дейм. Анан кийин булар эмне үйлөнбөй жүрөт Жоки экөө деп. Жокиге тең элем мен. Жокигин өзүнө айтканы мага асылбайчы антип. Өмүр бою жеп бүтүрөсүң мынтип э. Короче, тиги Жоки анан кийин мени кошпойчу. Аны үйлөнбөй жүрүшөт, 40ка чыкса да, анан кийин өзүм 4 айыл алганмын, 10 балам бар деп. Сени адам ата катары көрбөйт болчу экен ал. Тиги мындай айтканда балдарыңчы, кыздарың. Ошон үчүн тыштап кетти да, алды кебетеңди көрүп туруп, ички дүйнөң начар болуп туруп, түрмөдө зектеден бешпеттер түрмөгө отуруп чыксаң 2 жолу. Анан сен ким сыйламак эле. Ошон үчүн ала албай жүрөсүң да, бойдоп калып. Анан жаштарга тийишип, анан 40ка чыкканча үйлөнбөй жүрөт деп. Бирөөнү сынаганчы өзүң билип алчы, өзүң сынтагып, өзүңө келген үчүн жанакынтип 4 айыл алып, балдарың деле ата деп кирбейт болчу экен, мал сыяктуу көрүп сеничи. Сыйлабагандык ушундан билинет да. Анан короче, тиги жумгалдык элдерге да айтып кетейин, бул силерге тийишкен жок мен. Менден кетсе кечирип койлу, саяктар деп мотив жөнүндө айткам мен. Силерди айткан жокмун. А так жүрөгүңөр албагыла, уктанабы? Аябай митинг кылып ийиптиңер комментарийга 20-30 жаадырыптым эле сөздөрдү. Тиги бул анан таяк тиет башыңа, анан кийин жооп бересиң деп. Мен Бакиев эмесмин, бөлүп тияка качып кеткенде баарын атып кырып турабы? Мен деген жөнөкөй адаммын, 6,5 жылдан бери калтырбай көрүп келатсаңар. Бул мотивиңер үчүн ачуудан чындыкты чыгардым да, жүрөктөн калтырбай сөздөрүм баарын. Ошого жараша жооп бердим дегендей. Мотив бул, чыныгы эркек болсоң, чача пачалар сүйлөбөй, мындан кийин ринг катары вызов чыштадым сага. Уж кайсы маалда болот, менеджерлерим бар былтыр. Тиги даже рекламалар чакырганда былтыр келбей койгонсуң, быйыл киного чакырганда келбей койдуң, бойго 3-чү шанс сага күтөм да. Мен баягы 20-жылдары мен тиги менеджерлерим менен айылда бир вирус учуруна жүргөндө 20-жыл мен айылдан чыккан эмесмин шааргачы. Алар эски менин видеолору чыкпай калган үчүн ошолор фейктердин баары блогерлерим киргизип салгам да, экөөсү уруштурупчу. Былтыр болсо август айында 5 бармак медиа деген экөөсү кырылыштырып салды, турабы? Ошондо да билесиң, мен жакшы эле сөз айтып кечирим сурагам э. Мен кылган эмесмин 5 бармак медиа күнөөлүү деп. Анан Зарылбекти нормально адамча сүйлөгөнсүң. Батала чача пачанын баарын жазып бияка жаман кылып мени жаман көрсөттүң го элдин баарына. Өзүң жаман көрүнүп атасың бирөөнү жамандаганчачы. Анан көчөгү менен шаарга барып, Манас кинотеатрга барып, анан Камкордон кинону көрөлү десек, ал болбой калып, элдер үйүлдү го, 500-600 дегишичи. Элдер айтып атат мен жарыма келип үйөрмандарым. Эмне эле тиги катындай болду, ушакчы болду эле, чача пача болду, сага тийишип атат дейт. Бойго эркекче чакырбайсың деп мени фанаттарым баары комментарийдан көчөдө живой жолугуп атышат. Чыныгы эркек болсоң, бул интернеттин артынан туруп алып, мен кыйынмын, тилим батыр деп, тилиң менен батыр боло бербечи. Ал мен кирам асылып, анан кийин малдарга теңебейм мени. Өзүң мал болуп атпайсың, малча сүйлөп эле, алдынтип сен эмнеге батырсың, эмнеге балбансың деп. Мен батыр да эмесмин, балбан да эмесмин. Сага караганда 1000 эсе өйдөмүн. Мен деген күчмөнмүн. Балбан батырлардан өйдө турамын. Кошоматчысың, анан азыркы президенттерге сүйлөй албайсың. Сен кошомат кылып аларды мактайсың деп атасың. Мурунку президенттерге мейли тийишип сайылып бүттүрсүң, 3 президентке. Чоңдорго, рекеттерге чейин. Эми азыркы Садынор Кожоевич, Камчыбек Ташиевке тийише албайсың да, турабы? Кошомат кылбасаң, чоңдорго тийише бересиң, бирок буларга тийише албайсың. Духуң жетпейт. Наоборот, колдоп атасың го сен деле. Акыркы жолдору угуп калам ошондой жөнүндө сүйлөгөнүңдүчү. Анан аяктан чектен ашып эле урдуруп эле сүйлөй бересиң бирден баары эле. Эркекчи чыгам десең, сага вызов чыштайын да. Рингке чыгасың го, элдин баары бой күтүп атат, бой кылалы деп. Дворец спортко уюштуртайын. Менеджерлерим бар да, менчи кыла турган. Уюштуруп берген. Менеджерлериме жолуктурайын. Мага личкадан номериңди жаз, WhatsApp'ың. Байланышалык. Рингке атак келбесең, кайсы күнү жообун айтасың, ага жоопту күтөм да, качан баштайлык дегенде мен да даярмын. Сен даяр болсоң, алды тилиңе жараша батырлыгыңды муштуң жагынан да көрсөтүп кой да. Чыныгы эркек болсоң, тиги Федор Эмельянкадай, Майк Тайсондой ушундай күчүң, техникаң бар болсо, Шамнагайлык дыханияң бар болсо, мен даярмын да. Чыгасыңбы рингке? Дворец спортко сүйлөшөлүк. Канча баа болсо дагы. Анан кийин тияк мынча 1000 доллар, анан мындай деп, тиги деп ошо акчага шылтоону таппай, духуң менен, желанияң менен келишиң керек да. Мен ага чыгам десеңчи. Картайганда калжаң деп, тилиң деле батыр экенин байкайын, же муштуңда батыр бар экенби?
рингке келбей калсаң менден андан кийин коркунучтасың да жочу. Ош базардан жилик алган барып калсаң мен астыман чыга көрбө. Кайсы жерден болбосун жер тоголок уктуңбу? Кайра эле таап алам мен сени. Кайсы жерден болбосун. Анан тилиң менен мактанма тиги чоңдорго чейин. Ана оң колдорум бар тиги бул деп. Камчыбек Ташиевдикине сеники охраналарың жок мындай айтканда телеохранительдериң. Абайлап жүрсөң уктуңбу? Бир күнү болсо бир күнү Ош базардан мен аякта мен көп сүйлөбөйм да. Мен аяктан сыра эле башкача сүйлөшөм да. Рингке караганда көчөдөгү башкача да турабы? Рингке чыгам десең, мелай жок, перчатка жок. Эркекче чыгалык, уктуңбу? Кол менен чыныгы мушташкандай, эркекче мушташкандай. Колуңан келсе ошентип тил менен сайлабастан муштуң жагынан көрсөт. Ошондо элдерге чындык шоу мен экен, чындык хайп кылат экен деп элдерге ишенгендей бололук да. Анан каякта катындарча эле сүйлөп атат бул чача пачан деп мотив көчөгүндө центрге барып кино көргөн барсам, бүт эле жамандап шыгып атышат. Ар жакка туруп алып бушакчылап. Көрдүң сен уже уят болуп калыптырсың элдин баарына. Мен айтып койсуң. Сен экрандын артынан эле тилиң менен батыр боло бербе, чоңдорго сайылып менен таяк жеп баардыгы сөзүнө жооп бере алган эмес. Анан силер кимсиңер анан кийин? Тиги бу анан кошомат кылып, алды балдарың сени сыйламак беле 4 аял алдыма 10 балам бар деп мактанасың беле. Аны эле толтура мына алгандар. Сен малга бара барасың да 4 аял алганчы. Бир эле аял менен жашаш керек жашоодон бир аял менен эле өмүр бою. Анан кийин бирөөгө сынтыга эмне аласың? Мен үйлөнгөнүмдү, үйлөнбөгөнүмдү каяктан билесиң? Жумалык жемне. Жумалык же Фатимадай болуп 2011-жылы чыкпады беле? Ошого окшоп көзүң ачыкпы? Көзүң ачык кишилер деле сүйлөйсүң го? Мен жаныма жүрүп койгонсуп, анан колбасасы менен кашынган өтпөйт экен. Мен кашынган жаныңа жүргөнүн көрдүң беле? Жаныма жолуктуң беле? Абайлачы ал колбасаңды, шылыңдабай. Түйүнөн кесип кетип жүрөт, анан отурасың экинчи колбасаңан кур калып. Бирөөгө сын такпай эле кой антипчи. Анан кийин мага ушинтип кыйын сүйлөйт экенсиң, башка чоңдорго сүйлөп турсуң. Чыныгы эми жашоодон сүйлөй аласың мага ушу живой жолугуп жаныман. Бир күнү Ош базарда көп жүрөт деп угуп калдым элдерден. Ушактан абайлачы, астыма чыгып калсаң атак башкача сүйлөшөбүз да, ужочу. Рингке чакырайын. Рингке келгин уктуңбу? Ушул айдын аягындабы же эмки айдын аягындабы мен сага жообун күтөм. Эмки жообун кайра берсең мага. Болду, мен уже 3-чү жоопту бербейм да, бул акыркы суроом сага. Сага вызов чыдадым да. Мындан кийин мага көзүмө көрүнбө. Интернеттен сага чыкпа дегем турабы? Болду. Сен кимсиң, мен киммин, болду. Антип мактанба өзүң тилиң менен батыр болуп кыйраткан убагында деп. Мен көргөн көрбөй эле кой, көргөн эмессиң дебей. Мен деле көрүп бүткөм, мен деле көптү көргөм, мен деле башыман көп нерсе өттү. Анан рекордторумду булгабайчы. Сен рекордтун бирөөсүн кыла албасаң да, сенин тилиңдей нерселерди мен деле кылып койгом. Журналист жагынан кыдырып, чоңдор менен жакшы чоңдор жөнүндө мактап. Азыркы чоңдорго сен сүйлөй албайсың. Мен наоборот мактап атам. Кошоматчы болсом дагы. А сен болсо сүйлөй албайсың. Сүйлөсөң, түрмөгө отурсаң деле сен баары мүйүз чыкпайт го сага. Андан көрбө Садыр Кожоевич, Камчыбек Ташиев силерге айтып кетейин дедим эле бул камчы эменичи, мотивди. Мотив мал орукчанды эртерээк түрмөгө кармабай эле соткасына интернеттен өчүртүп, экинчи коркутуп чыккыс кылып койгулачы, мен жөнүндө сүйлөбөгөндөй кылып. Же өмүр бою кармап туруп чыгарбай койгула түрмөдөн. Экинчи бул мотивди жок болушун каалап атат элдин баары. Чектен ашып кетти, картайган алжаңдап кырышасы тайып, бул башка удар жегенби? Эмне эле болуп атат? Далдырап эле ушакча катындардан бешбетер деп. Чача пачан сүйлөбөйм, эркекче сүйлөйм болду мага. Элдин баарын уже жакпай, атак жакпай калыптырбыз. Атакты жумалда мекендештер, менден кетсе кечирип койгула, мен силер жөнүндө сүйлөгөн жокмун, мотив айбан боюнча сүйлөгөм да. Же муну Москвага кетирип салышек, Бишкектенчи, чүйдү да жамандаптым эле. Ушакчы болуп кетти чүй жөнүндө. Чүйгө антип жамандабай эле кой сен дагы, кечирим сурагын менден. Атак мындан көзүмө көрүнбөй эле уктуңбу? Сен чыныгы бойду эркекче рингден күтөм да, же көчөдөн абайла жер тоголок кайра эле Ош базардан жилик алган барып калганда астыма чыксаң, вообще башкача сүйлөшөбүз да, таарынма атак. Мен оңой бала ойлобой уктуңбу? Атак даяр болсоң, ушунун аягында жообун күтөм, рингке келериңди. Келбей койсоң, таарынма, көчөдөн кайра эле кармаласың. Түшүндүңбү? Өзүңдү кудай сезбе, чоң сезбе, президент сезбе. Атак сендей адамдар толтура, интернеттин артынан кыйын болуп диван экспертте сүйлөгөндөрчү. Атак чыныгы жашоодо жаныман сүйлөй аласыңбы ушинтип, кыйын сүйлөп? Бокста же бой без правил, мына ММА сыяктуу бой без правил уюштуралыбы? Чыныгы любой жагын точкаларды басып, уруп, каалагандай кылып, мунтуппу, уруппу, ким уттурса болду. Элдерге ошо уттургандан кийин мага сүйлөбөгөндөй болосуң да, мындан кийинчи көзүмө көрүнбөй. Атак нормально жүргөн уктуңбу? Элдин баары бой деп, мына бойго сага вызов да, мындан көзүмө көрүнбө. Короче, мен көчөдөн да көрүнбө дегендей. Мен жөнүндө сүйлөп чыкпа, моу жамандапчы элдерге ушак кылып. Айтсаң, өзүм атым менен айтып чык, айтпасаң сен ушундай рингтерден же көчөдөн көрсөтөм да мен сагачы. Сага убакыт көрсөтөт да, жер тоголок дегендей. Мага тигинтип бүтүп чача пачаларым сүйлөп чыга бербе? Орус катындардан бешбетер. Алды кибеттен кетип картайган алчаңдап алып чыкпай эле койчу, интернетке уят болупчу. Элдин баарын жаман көрсөтүп, өзүң айылдаштарыңа жаман көрүнбөй. Ошончо шаарда жүрөсүң да бөлүнүпчү. Атак элдерим, кыргыз элим, менден кетсе кечирип койгула деп сөзүнө жараша жооп бердим.